Assalamu alaikum байке. Александр. Жақсы аянча түсіп жатыр, Байке, бұл аянчаны ким қаржылап жатады? Тамекini таштағандар ұйымы қаржылап жатады. Ойыңызшы, Байке. Ошондой да уюм барбы? Ооба, қаласың, сен де ал ұйымға мүчө болсаң болады. Білесің менің, дүйнөдө 1 миллиард 300 миллион адам тамеки тартады. А жылына болса 6 миллиондон ашык адам ушул тамекинин азабынан көз жумат. Элестеп көрсөң, Кыргызстандай болгон бир өлкө 1 жылдын ичинде жок болуп кетип аткан. Эмне деген ушундук? А Кыргызстанда болсо 12 000 киши жылына эле кайтыш болот. Эми Байке, зыяндылыгы белгилүү деңизчи, бирок бул аянчага тамекинин кандай тиешеси бар дедим, Мен сага бир жөнөкөй эле тилде түшүндүрүп берейинчи. Математикадан кандайсың? Чынын айтсам, Байке, физкультура менен кол эмгектен гана жакшымын. Анан, баса музыкадан дагы, анткени музыкадан берген агай өзүм жакын аяш атам. Математиканы анча деле окуган эмесмин. Эчтеке эмес, түшүнөсүң. Күнүнө чегилген тамекини калкыбызга бөлүп көрсөк, ар бир адамга 3 даанадан тиет экен. А калкыбыздын саны канча, билесиңби? 6 миллион? 6 миллион 300 миң адам. Эми 3'tü 6 миллион 300 миңге көбөйтүп көрөлү. Канча болот? 19 миллион. Демек биз күнүнө 19 миллион даана тамеки чегет экенбиз. 950 миң куту тамеки. Алдыгы тамекиңди канча аласың? 65 сом. 65. Эми 50дөн эле эсептеп көрөлүчү. 950 миң. Ошондо 50дөн эсептесек 47 миллион 500 миң сом кетет экен. Ама ол аянча канчага курулуп атат билесиңби? 4 миллион 700 миңге курулат. Демек күнүнө биз ушундай заманбап аянчанын 10'ун өрттөп жатат экенбиз. А жылына болсо 3650 аянчаны өрттөйбүз. Ошол иним. Тамеки чегерден мурда ушу келечектеги балдарыбыздын ушундай аянчаларын өрттөп жатканыбызды эсибизге алышыбыз керек экен. Мен антип ойлонбойм. Анткени мен бүгүн тамекини таштайм. Бул менин акыркы тамеким. Кудай алдында ант ичем. Мен таштайм. Азаматсың. Чыныгы эр азаматтын ишин кылдың. Азыркы мезгилде тамеки таштоо эрдик болуп калбады. Жүрү. Абет болуп калды. Стөлдүн үстүнө сүйлөшөлү. Абет болуп калдыбы? Абетке чейин уктасаң абет болуп калат, анан ужун болуп калмак беле. Эми барып азыр түшкө чейин уктаган кандай зыяндарын статистика менен айтып берет экенсиз да? Дүйнөдө 1 миллиард 300 миллион киши тамеки тартат. Алардын ичинен жыл сайын 6 миллиону көз жумат. А Кыргызстанда болсо бир эле жылдын ичинде тамекиден 12 000 киши каза болот. Өлкөбүздө бир күндө чегилген тамекини ар бир жаранга бөлсөк, 3 даанадан туура келет. Демек, бир күндө тартылган тамекинин саны 19 миллион даана. Бул 950 миң куту тамеки болот. Ар бир кутусун 50 сомдон эле эсептегенде 47 миллион 500 миң сом болот. Демек, бир күндө 47 миллион 500 миң сомду жөн эле өрттөп жиберебиз. Бул 47 миллион 500 миң сомго эмне кылсак болот? Заманбап бүткүл шарттары бар эң мыкты футбол аянчасы 4 миллион 700 миң сомго курулат. Демек, биз бир күндө 10 футбол аянчасын өрттөп жиберебиз. Жылына 3650 футбол аянчасын өрттөп жатабыз. Демек, Кыргызстанда бир жылда чегилген тамекинин акчасына өлкөбүздөгү ар бир бала бакча,
мектеп, кесиптик окуу жай жана жогорку окуу жайларга бирден футбол аянтчасы курулмак.